Эгерде сиздин ашказаныңызда же ичегилериңизде ооруларыңыз бар болсо, бул сиз үчүн өтө чоң көйгөй. Анткени бардык оорулар ушул органдардан башталат. Эгерде алардын абалы жакшы болсо, иммунитетиңиз дагы бекем болот жана башка органдарыңыз дагы оорубайт. Андыктан кандайдыр бир көйгөйдү байкасаңыз, тезинен терапевт же гастроэнтеролог врач менен кеңешип, зарыл болгон дарылануу ыкмасын колдонсоңуз жакшы болот. Бирок айрым учурларда ошол эле бейтаптын шалаакылыгынан улам деп айтайынчы. Анткени дарыгер сунуштаган дарыларды көп учурда акырына чейин колдонбой коесуздар дагы, анан айыкпай калып дарыгерди күнөөлөп жүрөсүздөр. Же болбосо дарыгер тарабынан сунушталган дарынын дозасы жеткиликтүү болбой калса дагы айыгуу кыйын болушу мүмкүн. Ага кошумча мен альтернативалык дарылануу ыкмаларын дагы сунуштап өтмөкчүмүн. Аны дарыланууга кошумча эле колдоно берсеңиз дагы болот, анан өзүнчө дагы колдонуп көрсөңүз өтө жакшы жардам бериши ыктымал. Ал кеңештерди буга чейин эле айтып келгенмин, бүгүн дагы сунуштап коюуну туура көрүп отурам. Эгерде сиздин ичиңиз көбүп, тамак жегенде сиңире албай кыйналсаңыз, ашказаныңыз оорутса, сизге сонун бир суусундукту сунуштамакчымын. Аны тамактануу учурунда колдоносуз. Кадимгидей эле чай ичкен сыяктуу. Бир стаканга жетпеген сууга 1 чай кашык 6% алма уксузу жана дагы 1 чай кашык лимон шересин кошосуз. Экөөсү тең эле жөнөкөй эле нерсе, экөөсүн тең дүкөндө сатат, алма уксузу барбы десеңиз берет. Анан дагы лимон алып туруп, ошонун шересинен 1 кашык экөөнүн кошуп туруп, аралаштырып, тамакты жедиңиз, аркасынан чай ичкен сыяктуу эле урттап иче бересиз. Ушуну тамак ичип бүткөнчө кошуп ичсеңиз, тамактын жакшы сиңирилишине чоң көмөкчү болот. Анан дагы биздин жоон ичегилерибизде пайдалуу жана зыяндуу болгон микробдор бар. Зыяндуу болгон микробдор албетте биз үчүн керексиз. Алардан канчалык тез арылсак ошончолук жакшы. Бирок алардан арылабыз деп биз пайдалуу болгон микробдордун дагы көп учурда кол жууп калабыз. Ошол пайдалуу болгон микробдорду жеткиликтүү кылып туруу аркылуу, өлчөмүн азайтпай туруу аркылуу тамак сиңирүүнү дагы жакшылайбыз, иммунитетибиз дагы бекемделет. Андыктан ошол микрофлораны жакшылоо үчүн бага чейин деле айткам, дагы айтып кое берейин. Квашеный капуста деген бар, билесиздер. Бул өтө пайдалуу микрофлораны жакшылап бере турган салат. Ошол квашеный капуста деген салаттан жагымсыз болсо дагы жеп турсаңыз абдан жакшы болот. Видеолорумдун биринде кефир дагы өтө пайдалуу дегенмин микрофлора үчүн. Аны дагы ичип турушуңуз керек болот. Анан дагы көбүнесе пациенттер, бейтаптар ушул ич катуудан көп жабыркагандарын айтып жүрүшөт. Буга эң жакшы кеңеш аны клетчаткага байтуу керек. Грубый волокна деп коет. Алар болсо жашылчаларда, жер жемиштерде көп болот. Ошолорду кабыгын сыйрыбай колдонгонго аракет кылыңыздар жана күнүнө 100 граммдан кем эмес өлчөмдө. Анан дагы ашказан ооругандарга пайгамбарыбыз дагы сунуштап өткөн, айтып коеюн мен деле. Буга чейин ата бабаларыбыз дагы көп эле колдонуп келген чыгар. Балдын пайдалуу касиеттери биздин организмибиз үчүн өтө чоң. Андыктан таза балдан жарым чай кашыктан жеп турсаңыз өтө жакшы болот. 1 күн жең, 2 күн жең, 1 күн жең, 2 күн жең. Ушинтип колдонсоңуз деле болот. Анан мен өйдө да айтып өткөн сунуштардын баарын мүмкүн болушунча колдонгону аракет кылыңыздар. Алар сиздин ашказан ичегилериңиздин абалын жакшылайт, анан дагы иммунитетиңизди бекемдейт. Иммунитет бекемделгенден кийин башка ооруларга дагы туруктуулугуңуздар ашат жана күч кубатка толо жашап жүрө бересиздер.